Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ телеканалынын көрүүчүлөрү. Барыңыздарга кутман күн. Бүгүн бизде ностальжия берүүсү. Ал эми кезектеги коногубуз Кыргызстанда кыялымдан кетпес ашыкмын деп элге ушундай сонун ырларды тартуулаган Алихан Кылданов мырза бүгүн студиябызда конокто. Саламатсызбы, Алихан мырза, кош келипсиз. Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр. Алихан мырза, сиз менен канча убакыттан бери байланышып келем, анан бирде бошобой каласыз, анан азыркы учурда эмне менен алек болуп атасыз? Азыркы учурда баарына эле белгилүү болсо керек, сот иштери менен алекпиз. Октябрь райондук сотунан актоо өкүмү чыкты. Буну мен ойлойм мыйзамдуу жана негиздүү деп. Себеби дегенде башкы прокуратура тарабынан апам экөөбүздүн үстүнөн иш козголуп 209 берене угузулду. Бул алдамчылык болуп айтылат. 209 берененин 4 бөлүмү 3 бөлүмү угузулуп атат мага. Бул аябай оор кылмыштарга кирип калат да 4 бөлүм. Анан кийин бул боюнча сот иштери 1 жыл 2 ай болду. 1 жыл 2 ай болду. Мынакей 11 мартта орозонун 1-күнүндө бүттү. Ошо терең ыраазычылык билдирем жалпы эле сот системасына. Адилеттүү жана мыйзамдуу өкүм чыкты. Жана ошондой эле убакыттан пайдаланып мен ошо биздин ошо өлкө башчыбыз Жапаров Садыр Нуркожоевичке, УКМКнын төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке жана жогорку соттун төрагасы Базарбеков Замирбек Курамаевичке терең ыраазычылык билдирип кетмекчимин. Себеби дегенде бүгүнкү күндө реформанын аркасынан мен апам экөөбүз акталып турабыз. Конечно, билем биздиге баягы башкы прокуратура ишти козгоп атат. Бирок ошондо деле баягы бул реформа болбосо, мынакей наглядно деп айтсам жаңылышпайм, эми кечиресиз, ушу орусча терминди колдонуп атканыма. Наглядно көрсөңүздөр болот. Мынакей живой мисалы, пример мына мен. Сюрприз. 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу. Көбүрөөк көрүү. Көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Акталып кетип атам. Бул эмнени билдирет? Бул бүгүнкү күндө бийлик иштеп аткандыгы билдирет да. Себеби дегенде бул невозможно болушу эле да, актап. Бул жерден айтып кетиш керек, Сыймык Бешекеев деген биздин акебиз бар. Сиз деле жакшы тааныйсыз. Ошо акеме чоң рахмат айтам, терең ыраазычылык билдирем. Ушу болушунча максималдуу түрдө бүт жагынан жардам берди мага. Ошо камакта отурганда да ошо тамактарды жөнөтүп, ошо каттарды жазып, кат аркылуу ошо иним баары жакшы болот. Бул сыноо, эч кандай кайгырба, капа болбо деп мындай моралдык түрдөн чоң жардам берди. Буюрса алдыда ошо сөзсүз эле бир ата бир энеден бир тууган болбойт го, мындай сөзсүз түрдө мындай не обязательно да, бир ата бир энеден бир тууган болуш. Мындай деле бир тууган болсо болот экен. Себеби дегенде мынакей бүгүнкү күндө ошо өзүм бир тууганымдай жардам берди. Бүт тармактан, деги эле ошо чыгармачылыгымданбы, бүт эле жактан жардам берди. Ошондуктан чоң рахмат айтам сизге. Ушундай учурда чыгармачыл инсандардан дагы колдоо көрсөткөндөр болдубу? Да башкалар коркуп туруп алышты да бүгүнкү эмне себептен мен сурандым, аябай сурандым. Десем, блин, что-то биз жөн эле коелучу деп туруп алышты да. Анан макул дедим, макул андай да. Анан эми бүгүнкү күндө уже башкача карап, актоо өкүм чыккандан кийин уже мындай жакындап баштап, мен өзүмө мындай бир определенный бир орточо дистанцияны кармап коюп атам да. Келиңиз, эми бул теманы башка нукка бургум келип атат менчи.
Анан сиз стористериңиздерден, Instagram баракчаңыздан көрүп калаттым да, чыгармачылыкка кайтуу менин аз оюмда бар деп ырлар жаздырып аткан учуруңуз, Анан бул жагы кандай болуп атат? Эми чынын айтканда айтып кетейин, чыгармачылыкты аябай сагындык. Жакшы чыгармалар бар, каркастар бар, бирок иштеш керек, жакшы аранжировщик байкелер менен иштеш керек. Буюрса туура багытта кетип атам деп ойлойм. Бирок кайра эле ушу сот иштери тоскоолдук. Жогорку сот бар, шаардык сот бар. Балким биз ал чечим менен макул болбой калаптырбыз. Эми ар кандай чечилиши мүмкүн да. Себеби дегенде биздин оппоненттерди кайра эле айтып кетейин. Сиздер билесиздер, бүт позициялары күчтүү да, чынын айтканда. Анан эми баягы Кудайдан го бардыгы. Кудайдан. Ооба, чыгармачылыкты бир учурлар болду, токтотуп турдум. Анда эми баягы шарт-мушунда болуп калды, окууну бүтүп, өз кесибим менен максимально баягы кухняны түшүнүш үчүн тергөөдө да жүрдүм, иштеп 3 жылга жакын тергөөдө жүрдүм. Андан кийин уголовный розыскага кеттим, Свердловский районго. Свердловский районунда иштеп жүрдүк. Андан кийин эле бул иш болуп кетти. Бирок чыгармачылыкка уже баягы кайтайын деп аткан кезим болчу да, уже баягы жыйыштырып, өзүмө максималдуу түрдө стаж топтодум, билдим, бирке болсо дагы. Анан бул чисто мен өзүм үчүн багаж деп коет. Багаж топтоп, балким бир кандайдыр бир келечекте бир пландарым бар эле. Баягы ошону бирке болсо дагы түшүнөйүн деп, билейин деп иштегем. Анан эми ушул учурдан тарта сурагым келип атат да, сизденчи негизи чыгармачыл инсандардын жүрөгү абдан назик болот дешет да. Анан ошол учурда сиз чыгармачылыкты токтотуп тыныгуу жарыялаган учурда аябай кандай сезимде болдуңуз? Конечно, кыйын болот. Ырдап жүрүп эле тергөөгө кетип калган аябай кыйын. Бирок кандай десем, аябай эми күчтүү тергөөчү да болгон жокмун, аябай слабый тергөөчү да болгон жокмун, бир ортодо нукту кармадым. Анткени үчүн билсең дагы билбейм деп турган күндөрүм болду да. Эгер билсем, билем деп аябай аракет кылсаң, иш менен аябай көп иш болуп кетет экен да, көп иштерди берип калат экен, анан жетише албай калат экенсиң максимально. Ошон үчүн орто позицияны кармап жүрдүм максимально. Анан өзү бирке тергөөдөн баштап, анан башка службага которулайын деген, бирок кандайдыр бир себептер менен кармалып калган учурларым болду да. Бирок действительно тергөөдөн аябай кыйналдым. Бардык эгер тергөөчүлөр көрүп атса билсе керек, кыйын, оор жумуш. Бирок жакшы келечекте өзүңө жакшы качестволору бар. Ошондуктан тергөөнү тандап, биринчи эле ушу тергөөдөн баштагам. Өзү милицияны жакшы көрөм мен. Милиция жакшы көргөнүңүздү, демек ырчылыктан ошол укук коргоо кызматына которулганыңыздын бирден бир себеби ушул болсо керек деп айта алабызбы? Конечно, албетте. Эң биринчи эле мага формасы жагат милициянынчы. Бул башкача да, өзүнчө бир форма кийип, ошого татыктуу болуш керек. Конечно, болот ортодо ар кандай каралоолор болуп кетет. Жакшы школа, жакшы мектеп, жакшы качество, адамдык сапаттарың болот. Эл менен билип каласың кандай сүйлөшүштү. Ошол. Укук коргоо кызматында иштегендер ардактуу эс алууга батыраак чыгышат дешет го. Анан сизге канча убакыт калды? Ушул учурдан тарта сурай кетейинчи. Мага көп бар го дейм. Азыр чынын айтканда милиция жөнүндө да ыр жазгам, аябай жакшы ыр. Бул балким ушу Айбек Карымов акебиз обон жазып бер деп берген, балким жакшы обон жаратып берсе чыгарабыз. Жана ошондой эле ушу Сыймык Бешикеев акебиз бар, өзүңүз билесиз, ал да жакшы обондорду жаратат. Балким ошол акебизге беребизби, ушу өзүнчө бир милиция жөнүндө бир ыр жазганбыз да, ошону бир белек катары калтырып койгум келип атат. Өзүм үчүнбү же бир действительно өмүрүмдө бир определенный убакыт милицияда жүрдүм, арнадым. Ошону бир бекитип, закреплять этким келет. Ошол ырды калтырып койгум келет да, эстеликке. Балким өзүм коллегаларымы клипке тартаттырмын, чогуу иштешкен. Ошондой пландарым бар да.
Келиңиз, чынында бүгүнкү ностальжия берүүбүз ошол жылдызы жанып турган мырзанын же болбосо айымдын балалыгы ошол кезде кандай болчу эле деген суроолорго жооп алабыз да. Анан кийин эми айтсаңыз, Кыргызстанда эми сиз ошол 2006-2009 жылдар арасында Алихан болуп жүрдүңүз да. Анан ошол жылдызы жанып турган кезде Алихан мырза шок беле, кандай эле? Бул жакшы суроо болду, аябай. Себеби дегенде бир темпте деп мен башында контракт түзүп атканда эле Култаев Канат менен айткам, уровеньди кармайлы депчи. То есть өтө алдыга озуп чыгып кетпейли дагы, аркага да кетип калбайлы, бир темпте кетели, ошо темп менен турайлы дегем. Ошондуктан менде андай бир кандай айтып кетсем, пик деп коет го. Ушундай пикте деле бир темпте турдум да. То есть бунун мааниси кандай түшүндүрүп кетсем, аябай көп кеткен жерим жок. Творчеством бир калпта, бир нукта келатып эле токтодум, анан башка сферага которулуп кеттим да. Ошондуктан бүгүнкү күндө өзүм ордум бар деп эсептейм чыгармачылыкта. Анан албетте аракет кылып атам, ушу реабилитацияланып чыгармачылыкка кайтып келген, бул өтө кыйын. Бирок бүгүнкү күндө ошо жакшы командам бар деп эсептейм, билем. Ошо жигиттер менен буюрса жакшы чыгармаларды жаратам деген ойдомун, тилектемин. Жана ошо командаман жардам күтөм. Эми ошол кезде эле продюсер менен иштешүү бар болчу да, Албетте бар. Ким менен иштешчүңүз эле? Култаев Канат Можуевич деген продюсер менен иштештик. Бул айта кетейин, өтө белгилүү продюсер, белгилүү адам. Ошол адамдан жакшы тарбияларды алдык. Бүгүнкү күндө ошол адамга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Себеби дегенде бул Алихан деген атты ошол адам жасады. Жана Мирбек Атабеков, Темир Назаров. Анан мен ушу 3-чү воспитанийге тарбиялоочусу болдум. Атабеков Мирбек байкебизден кийин мен келдим. Менден кийин Даниэль деген ырчыбыз келди, таанысыз аны да. Анан Гүлжигит Калыков, Бек Исраилов деген адамдарды тарбиялаган. Ошол учурда мисалы продюсер тараптан дейинчи, ырчыларга кандайдыр бир шарттар, талаптар коюлчу беле? Биздин талаптар аябай биздин талаптарыбыз аябай кыйын болчу. Себеби дегенде ал адам айтчу да, мен силерге уважение кылып атам, менет кылып атам. Ошондуктан мен айткан нерселерди кылгыла, чыдап койгула, анан баары жакшы болот. Жакшы ийгиликтерге жетебиз деп, анан болушунча аракет кылдык. Ошо пландарды аткарганга, кайсыл позицияда турсак, ошол позиция менен кеттик. Оңго солго бурулган жокпуз. Эми жаштыкта аерде ал жашта канча? Мен 16 жашымдан чыктым чоң сахнага. 17-18 жашымда. Бирок ошондо деле ойлойм, мен өзүмө баа берем, бүгүнкү күндө салыштырып, анализировать этип, мындай жакшы эле багытта жүрүп жүрмүн. Мындай жаман жакка оопурмун, аябай көп кетпеп жүрмүн. Анткени үчүн башка ырчыларды көрүп, өзүм салыштырып, анан принципе өзүмө жакшы баа берем да, бүгүнкү күндө делечи. Анан эми ошол учурда эле концерттер болуп калган учурда гастролдогон учурларыңыздар болду да? Конечно, албетте болду. То есть мен сольный концертим болду, 17 жашымда Дворец спортада 2 күн болду. Андан кийин Жалал Абад багытына бардык, Ошко бардык, Токтогулда болду концерттерим. Таласта уже Мирбек Атабеков байкебиздин гастролу менен барып калыппырбыз да. А так болушунча эле гастролдогонго аракет кылдык. Анан эми гастролдоп жүргөн учурда негизи эле адамдардын мындай кызыктуу учурлары ошол жерде да болот экен да. А сиздерде кандайдыр бир кызыктуу учурлар болду беле? Эсте калган? Бизде аябай эле көп кызык күндөр болгон. Эми кайсынысын айтып кетейин билбейм. Концерттен кийин барып, кандай десем эми, уктап атканда буттарыбызды жанагындай колдорубузга замазка дейм да, жана паста деп коебу. Ошо пасталарды сүйкөп койгон күндөр болуп атты, же там бирөөнүн кашын боеп койгон күндөр болуп атты. Ошондой күндөр болгон да, эми действительно бул эми кичинекей эле промежутогун айтып кетейин. Анан
основной күндөр аябай кызыктуу, жакшы күндөр болду. То есть демек биз Токтогулган өтүп аткан күндөр болду. Мен основной үйүм Токтогулда да. Биякта деле үй бар, бирок көп багытты ошо Токтогулга жумшайм менчи. Анан ошол жакта эс алган күндөр болуп атты. Командабыз менен деги эле ошо жакшы күндөрдү өткөздүк дейм да. Эми жаш кезде ырчыларды айрыкча биз телевидениядан көргөндө, сыналгыдан көргөндө ошол күйөрмандар келип алып мынтип талашып, ай мен сүрөткө түшөм, мен монтип тигинтем депчи, аябай жулкунуп келе алышат эле да. Анан ошол учурда күйөрмандар кандай болот эле, мындай жаныңыздарга чейин барып, кандайдыр бир белектерин тапшырып кеткен учурлар болчу беле? Ой, малыны айтыш керек, конечно. Ал ошол жылдары билесиз го, бир башкача болду. 2006, 7, 8, 9 как раз ошол периодто аябай максималдуу түрдө жакшы иштегенге аракет кылдык. Анан кийин чынын айтканда белектер келчи, ошондой эле кымбат кроссовкаларды подарка кылышчы. Бирок чынын айтканда билбейбиз да кимден келгенин. Ошол эле Даниэлге мисал кылып айтып кетейин. Бул Дубайдан белектер келчи да Даниэлгечи. Кроссовка, мисалы Крис Браун кийип жүргөн, мисалы $350 кроссовкаларды подарка кылышчы. Таң калчык да эми, действительно менде го эми андай белек болгон жок, бирок ошо мен командамда иштеп жүргөн, ырдап жүргөн ошо балдарды айтып кетейин, телефон белек кылышчы. Действительно жакшы мындай бир башкача күндөр. Эми тууган күндө обязательно, тууган күндө, ошо мен тууган күнүмдө ошо машинамдын аркасы, багажниги полный подарка болуп калчу да. Анан эми биз дагы кайра ошого жооп берчик. Кандайдыр бир командабыздан подаркалар келет, ошол эле продюсерибизден, ошол эле чогуу иштешкен ырчылар, жигиттерден акей деп иним же там досум деп подарка кылат. Анан биз дагы ошолордун тууган күнүндө жакшы бир мыкты подаркаларды тартып алачык. Ал кезде жаш болчусуздар, анан кыздардын жүрөк оорусу болчуңуздар деп да айтып коеюнчу бул жерден. Анан эми суюгаттар деле келсе керек, кандай кылып беришчү эле? Ооба, мындай тетрадьтар берилчи, ичинде сүрөттөрүбүз бар, дневниктерге, ошолор бүгүнкү күндө деле бар, бирок сактап койгом. Бир коробкага бекитип кээ бир кезде бош учурларда карап, передачанын аты ностальжия да. Ошо биз дагы ошентип коебуз кээ бир кезде. Анан билбейм ким аркылуу келчи, бирок келчи да, жетчи да, өз дарегинечи. Өз дарегине жетчи, балким ушул эле мен ушу командамда балдар аркылуу келчүбү. Чынын айтканда мындай так эсимде жок да. Анан эми достор менен биргеликте ошол катты мындай тамашага салып окуган күндөр деле болгон да, Ооба, болот. Ал гастролдордо болот, основном тамакка чакырышат, бияка чакырышат. Эми бизди кайра эле айтып кетейин, ушу Култаев Канат аябай мындай катуу кармачы да. Себеби дегенде контракт түзүп атканда условиялар бар, эми 3 условия, ошо 3 условияны мындай 3 условияда мындай жүрчүк да төзчү. Ошондуктан көп жака мындай барбачык. Эми бул деле жакшы деп ойлойм, себеби дегенде мен азыр айтып атпаймынбы, жана башында айтып кеттим го, анализировать этип жакшы мындай нукта жүрүп жүрмүн. Ошол моментте 16-17 жашымда переходной возрастымды элестеткиле. Машинам бар, үйүм бар, квартирам бар Бишкектин центринен. Бирок мындай тынч мындай жүрчү экенмин да. Ырдайм, чыгармачылыгыма келем, кетем, тойлорго барам, ырдайм. Анан ушу окуума барам, көп мындай окуу жактан да аракет кылчым да. Кичине түшүнө алайын деп. Кээ бир жерлерден, конечно, пропускать этчим, келбей калган күндөрүм бар болчу. Анан ошол моменттерде агайлардын барып, тойлоруна барып, ушинтип эми ырдап берген күндөрүм болду да. Анан бир жакшы бир эске түштү мындай. Кайсы сабактан экенин билбейм, бирок тургузуп алып, как раз гастролдон келгем, аны турчу деп атпай. Рахат Турсанович деген агай, бул аябай мындай грамотный агай, жакшы мындай агай да. Анан турдум, аны каякта жүрөсүң сен? Анан ушундай билебиз, эми типа ырчы экенсиң дегенсиге мааниде айтып атат да. Анан көрчү, сабактарым полный отрабатывать этесиң да, НБЛарды да, аны макулду. Анан НБЛарды вроде бы отрабатывать этиппи же жазыппы көрсөттүм, эч ушундай
коюлбай койду да. Болбойт, Сессияны жабыш керек болот. Анан ошентип бир эмеде жолугушуп калдык. Могу Пекин деген ресторан беле ошол жерде. Анан ошол агай келинчеги менен эс алып жүрсө керек, видимачы. Мен да ошо как раз корпоративпи эмне болуп аткан эсимде жок, билбейм чынын айткандачы. Ырдап атан карасам ошол агай бар экен. Ана дедим, эми ошо моменттен колдонуш керек, пайдаланыш керек. Анан ошо агайдын атынан ырдап, куттуктап, элдерди куттуктап койсом, мындай бир сүйүнгөнсүп, баягы көрөсүң да эми визуально что сүйүнүп атат адам. Эми коётпуш керек деп кеткем. Андан кийин чыгып жолугуп, анан көз учурашып, мындай жакшы мамиледе болуп, анан бир жумадан кийин уже ошо сессиям жабылганда ошо баазын коюп бериптир да. Эми ырдап жүрөсүң, анан кийин эле баягы бир акча керек болуп калыппы, же эмне болуп калып, бир заказдарга барып каласың да. Заказдарга барсаң, түшүнүксүз да, алыс жакта бир адамдар отурат, эми 5-6 адам да. Алар сени көрбөйт деле, мындай ырдап атасың, билбейсиң да кимге ырдап атканыңчы. Алыс жакта 5-6 адам отурат, ичип отурабы, же мындай сок ичип отурабы, сүйлөшүп отурат. Анан айтасың да тиги кишиге, же уккан деле жок, же мындай эмнеге чакырышты депчи. Эми ал айтып коет, эми эмне болмок эле, акчаңды алдың кетип ырдадың да депчи. 2-3 ырда ырдап алып эле кетип каласың. Же алар бийлебейт деле, же ырыңы деле укпайт. Ошондой күндөр да болгон да. Ошол тойго чыккан учурда, биринчи тойго чыккан учурда, же болбосо ошол биринчи заказ алган учурда эң биринчи алган акчаңыз канча болгон? Блин, эсимде жок, ал чынын айтканда, то эле 10 миңби, то эле 15 миңге билбейм, бирок ошо чынын айтканда 2006 беле же 7 беле даже жылдары менен жаңылышып калам да, бирок ошондой баага чыккам. Андан кийин бир корпоратив болду беле, кайсы бир компаниянын $300габы ушундайга чыккан болуш керекмин. Ошондой болгон да. Кийин билсек, блин, бизге $300 берип туруп, өзүнө $200 алып алып, кийин карасак $500 чыгыппырбыз да. Анан кийин ошо ушундай кийин билип калдык, что баягы эми ага деле кап болгон жокпуз, чакырышты, ырдап бердик. Көрүүчүлөр да күтүп жаткан болуш керек. Эми сизди бардыгы кантсе дагы ырчы катары таанышат. Мен дагы ошол жерден тарта сурай кетейин. Сураны өтөйүн. Ушул кыялымдан кетпес деген ырыңызды ырдап берсеңиз. Прям азыр ырдап берейинби? Макул, ырдап беребиз, бирок башка репертуардан ырдап бербейлиби? Акыркы жазган чыгармаларыбыздан же Апаке бай деген чыгармамды ырдап берсем болот. Тоже мындай жүрөгүмө жакын ырлар да. Эми себеби дегенде бул чыгармаларды өзүм жараткам. Токтогулум деген чыгармам бар. Апаке бай деген чыгармам бар. Ошолорду кааласаңыз ырдап берейин. Эми бул кыялымдан кетпес аябай көп жыл болуп кетти да, чынын айтканда. Обону Бахрам Азимовдуку, сөзү да Бахрам Азимовго тиешелүү. Мен кааласаңыз ушу өзүм жазган акыркы чыгармаларды ырдап берсем кандай карайсыз? Анда Токтогулум деген ырды ырдап бербейсизби? Албетте ырдап берейли. Прям азыр ырдап берейли. Хорошо ырдап беребиз. Ооба. Биздин бардык көрөрмандарыбызга жана ошо Супер ТВ каналынын катталуучуларына Токтогулум деген чыгарманы өзүм жакшы көрөм. Себеби дегенде бул чыгарманы өзүм жазгам. Обону Айбек Карымов деген акебиздики. Сиздер үчүн Токтогулум. Туулган жерим алтын уям, ыйыктыгын сезем туям. Кучагыңдан алыс кетсем, кусаланып эңсеп турам. Кусаланып эңсеп турам. Бермет көлү чалкып жаткан, таланттары толкуп ташкан. Ыйык жерим Токтогулум, ыргайланган бүтпөз дастан. Ыйык жерим Токтогулум, ыргайланган бүтпөз дастан. Балет, атыңыздар берсин. Ошол кезде мода кандай болот эле, Айхан мырза? Биздин
мындай болчу да. Демек биз баягы контракт түзүп атканда буну кийем, мындай жүрөм, чачты мындай алып жүрөм деп эч кандай биз мындай сунуш бере албадык да, тиги продюсерибизгечи. Биздин чачыбызды, ошол эле шымыбызды, кийимибизди стилисттер иштечи. Ошондуктан кандайдыр бир буну кийип чыгам мен, мындай чыгам деп айта албачык да. То есть мону кийесиң, чачың мындай болот, укладка болот дечи. Болду, хорошо, кеттик ошо менен. Укладка болот, мындай кылабы, кандай кылат дешиңиз, кандай айтса, ошондой ырдачык. Ошону аткарчык, ырдачык, чык-чык кетип калчык. Анан эч кандай бир мындай өз эркин болгон эмес да, жердечи. Балким эгер ушундай бир шартты бергенде мындай башкача кийинип чыкмак белек, балким ушундай болмок эле да, бирок андай болгон жок. Может, менден кийин воспитанниктерге, тарбиялоочуларга ушундай шарт болду, бирок менде андай шарт болгон эмес. Ошондуктан толугу менен 3 жылбы, 4 жылбы по контракту иштедик. Анан 1 жыл уже эркин жүрө баштадым да, уже баягы 3 жыл тиги кишиге да иштедик. Мындайча айтканда эми баягы пополам иштедик да, 50/50. Анан кийин баягы 4-жылдары, 5-жылдары уже мындай эркин кое баштады биздечи. Өз алдынча иштеп, мындай кийинип, уже мындай ошондой боло баштадык. Анан эми бунун баары жакшы нерсе. Жакшы учурда, жакшы мезгилде чыктым мен. Ошо. Азыр эми көп сөздөрүбүздө продюсериңиз Канат Култаевди жана ошондой эле Даниэль мырзаны, Мирбек Атабековду сөз кылып кетпедикпи? Анан азыркы учурда алар менен катташып турасызбы? Ооба, азыркы учурда Даниэль менен азыр чогуубуз да. Бир командабыз, азыр Даниэль экөөбүз. Даниэль менен Нияз Абдыразаков деген Ильяс Абдыразаковдун иниси бар. Ошол бала менен да аябай жакшы мамиледемин, 5 убакыт намаз окуйт. Ал азыр баягы жалаң ушундай ырларды жазып кетти да, Кудай жөнүндө ушундай насаат ырларды ырдайт. Бирок ал мешайт этпейт экөөбүздүн мындай мамиле кылганыбызга. Акыркы чыгармаларымды ошол менден күчүү, бирок дос балам деп айтсам жаңылышпайм, жардам берип, бир чыгармачылыгыма бир кандайдыр бир салым кошулуп кетти да. Ошол убакыттан пайдаланып, ошо Абдыразаков Ниязга да терең ыраазычылыкты билдирем. Айсель Турдалиева эжеке экөөбүздүн дуэттерибиз бар. Продюсеримден кеткенден кийин ошол чыгармалар чыкты. Токтогулум, дагы кайсы чыгармам, Апакебай деген чыгармаларды уже өз алдынча иштеп чыктым. Сурагым келгени, Жылдыз оорусуна кабылдыңызбы? Жылдыз оорусуна мен кабылган жокмун, бирок мен менен чогуу иштеп жүргөндөр кабылды да. То есть ошол эле Канат байке көп айтып калат да. Мен көп сурай берчүмүн, Канат байке эмне болуп атат, характер кандай, жакшы эле өзгөрүлгөн жокпу, жакшы эле кетип атам десем, өзүм айтып коем деп койчу да. Анан ал кишиден андай нерсени уккан жокмун. Жылдыз оорусу менен ооруп атасың, Алихан минтип атасың деп, бирок по команде ким менен менден өйдөнкү воспитанниктер бар, ылдыйкы воспитанниктер бар. Ошолор ооруп атканда, ошол Канат байке айтып калчу да, буну давай мындай кылайлы, тигиндей кылайлы. Азырынча тийишпейли, өз ордуна коюп коелу. Анан ошондо мен мындай көрүп аттым да. Мен айтпадым беле башында эле. Чыгармачылык менен иштеп атканда мындай орто темпте алабыз депчи. Ошо дагы балким таасир этиди окшойт. Андан соң биз Алихан Кылдановдун үй бүлөсү тууралуу сурадык. Так, келинчегим аты Алтынай, жаркылдаган жашнакай келинчегим бар. Азыр көрүп атса салам айтам. Бүт жагынан колдойт. Себеби дегенде көп кыйынчылыктарды өткөрдүк. Ошол эле сот процесстери, иштери, чынын айтканда ушундай чарчадым да. Вообще көргүм келбейт, чынын айтканда, майла жок. Мындай жактан өтүш керек. Оппоненттер өтө күчтүү, билесиз, Анан бүт жагынан жардам берип, бүт жактан иштерди алып кетип атты да. Мен камакта отурганда дагы 3 кызымды карап, 3 кызым бар. Ханзада, Ханбике, Аделина деген. Ханзада деп кызымдын атын апам койгон. Ханбике деп экинчи кызымдын атын мен койгом.
Аделина деп 3-кызымдын атын келинчегим койгон. Анан кийин аябай түшүнүктүү, жөнөкөй келинчегим бар. Эч кандай мындай мен көрүп мындай кайра эле анализировать этип берем да. Башкаларын көрөм, эч андай жок. Простенькая, жөнөкөй, даже боенбойт. Жеке ишкер, өз алдынча иш кылат. Ушундай эле көбүнчөсү биз ошо Россияда ушундай женский көйнөктөр тигилип, ушундай сатылчу, ошо менен иш кылчык. Бүгүнкү күндө токтоп турат. Көбүнчөсү ошол багытта да иш кылчу да, то есть көйнөктөрдү тиктирип, ошол эле цехтерге барып, ушундай иш-чараларды кылчу. Азыр өз алдынча иштеп, жеке иш кылат. Мен азырынча эч жерде иштебейм. Жана иштер менен алекмин. Анан кандай десем, эми алдыда буюрса жакшы бүтсө иштерди бүтүрүп, жандандырып, ишти баштайбыз. Ошол. Эми татынакай болгон 3 кызыңыз бар экен. Алар канча жашта, хоббилери кандай? Балким сиздин чыгармачылык жолуңузду жолдогондор да болуп калышы мүмкүнбү? Бирөө 3-класс, Ханзада, Ханбийке 2-класс, Аделина 6 жашта, садикка барат. Экөө баскетболго барат, пианинога барат, Аделина садикка барат. Азырынча эми мындай көрүп карап турабыз. Анан кайсыл жакка уклон болсо, кайсыл жакка шыгы бар болсо, ошого мындай бир кандайдыр бир түрткү болуп, жардам болуп, себепкер болуп, ошо багытка иш алып барганга аракет кылып көрөбүз да. Эми азырынча пока билине элек, эми бирок музыка жакка все-таки жакыныраак. Ошол эле азыр эле кийимдеринен мындай кызым мындай кийин, мындай жүр деп ошентип турам да. Кийин кыздарым деле мындай ошону угат. Ата дейт, кыргызча сүйлөйт. Көбүнчөсү кыздарым менен кыргызча сүйлөшөм. Апасы менен 70-80% орусча сүйлөшөт. Мага келгенде кыргызча сүйлөйт. Анан апама дагы орусча сүйлөйт да. Ошо чыгармачылык менен иштеш керек. Себеби дегенде ошо мен камакта отурганда да билдим. Эми жаңында отурат да, "Не, сен ырчысың го" дейт. "О, ырчымын" десем, чөм, эмне болуп, кандай болуп" деп көбүнчөсү ошо менин ырчылыгым жардам берди десем болот. Анан эми маегибиздин соңунда алдыда кандай максаттарыңыз бар, пландарыңыз бар, буюрса сизден кандай ырларды күтсөк болот, ошол боюнча биздин көрүүчүлөргө азыр айта кетсеңиз болот. Алдыда буюрса жакшы чыгармаларды күтүңүздөр менден. Кандай десем, мен ошо чыгармачылыгыма кайтып келдим. Жакшы адамдар менен буюрса иштешебиз алдыда. Баары жакшы болот. Болгону ушул азыр биртке барьерлер бар. Ошо барьерлерден өтүп алсак, сөзсүз түрдө кайра сизге келем. Үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Оорубаңыздар, бар болуңуздар, аман болуңуздар. Ийгиликтерди каалайбыз сизге дагы. Көп жашаңыз, бар болуңуз, оорубаңыз, ушундай алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүм, сиздер менен коштошом. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.